Брекетимди алдыргандан кийин тишимди тазалаттым. Бирок негедир клей жабышылган нерсе калып калгандай күмөн болуп жатат. Эмне кылуум керек? Брекет деген нерсе жана тиштин анча мынча кыйшайып кеткенин түздөө үчүн тишке коюлган темир. Сурооңуздан мурда эки нерсеге жооп беребиз. Биринчиси, брекет койсо болобу болбойбу? Себеби ал жабыштырылат тишке. Ал бир канча убакыт болот. Ошол мезгилде гусул болуп калсаңыз, даараттарыңыз өтөбү деген маселе. Дааратта жеңилирээк. Эмнеге? Себеби дааратта оозду жуун өкүмү эмне? Сүннөт. Эмнеге сүннөт? Машалла. Эмне себептен гусулда фарз болуп калды? Эми дааратка келгенде бизге парыздар эмне? Бетти жуу, колду чыканакка чейин жуу, бутту жуу, башты массаж. Бул ушул эле парыз. Ооздун ичин жуу парызга кирген жок. Маида сүрөсүндөгү аят ушундай. Эмне себептен кирбеди десем, бетиңерди жуугула деди, болду. Беттин ар жагына кирбейбиз. Бет кайсыл жер көрүнүп турса, мына ошол жерди жуушкан эмнейт. Ошон үчүн оозду мынтип жумуп алып бетти жуса болот. Өзү кандай абалда ушундай абалда туруп, анан бетти жууш керек. Мына эриндер бетке кирет. Мындай болуп жумулуп кала турган болсо, анда бетти жууп парыздын кээ бир жерлери калып кеткен болот. Ошон үчүн турганда бетти жууш. Ал эми гусулга келгенде, гусулда Аллах Таала фаттахару тазалангыла деген буйрук берет. Кайсыл жер тазаланышы мүмкүн болгон жерди базып тазалашыңыз керек. Оозду тазалаш мүмкүнбү? Таза. Мурунбу? Мүмкүн. Көздүн ичи мүмкүн эмес. Тазаламайт. Ошого ооз гусулда парыз болуп калды. Эми ооз жуу гусулда парыз боло турган болсо, брекетти жабыштырып койсоңуз, тишке суу жетпей калды. Суу жетпей калгандан кийин анын гусулу болбой калышы мүмкүнбү? Мисалы үчүн колуңузга бир нерсе жабышып калды, камыр жабышып калды, клей жабышып калды, краска жабышып калды, краска денени жаап калдыбы, гусулуңуз өтпөйт. Себеби аны кетирип туруп, денени жууш керек. Себеби жууш парыз. Алымдар тиш маселесинде ушундай да фатва берген. Эгерде ошол алып кайра чыгара турган болсо, бизде каптамай тиштер барбы? Каптамай тиштер боло турган болсо, аны алып туруп анан жууш керек. Себеби аны алуу мүмкүн. Эгерде тишке жабыштырыла турган болсо, болду, тиштин өкүмү берилет дейт. Тиштин өкүмү берилет. Анан кээ устаздар ошол тишке пломба кылып атканда, тишке каптама кылып атканда, же жанагында брекет жабыштырып атканда осулдан, даараттан таза болушу керек деген шартты койушат. Биз ханафиларда шарт жок. Болду. Койдуңбу? Ошол коюлган нерсе тиштин өкүмүнө өтөт, себеби чыгарылбайт. Пломба кылдыңыз, тишти пломба кылдыңызбы? Болду, ошол тиштин өкүмүнө өтөт. Пломбаны алып туруп ичин жууш кыйын да, мүмкүн эмес. Андан кийин дагы бир эмне бар? Каптама тиш, алтын тиш, күмүш тиш, азыр керамика тиштери. Бир тишти коем десең, жанындагын кошуп жабат. Жабылгандан кийин тиштин өкүмү өтөт. Ичин жууш милдеттүү эмес. Ошого фатва берилген. Мына тишке коюлуп аткан брекет да мына ушул өкүм. Тишке жабыштырылды, болду, тиштин өкүмүн өтөт. Андан кийин гусул алса өтөбү? Өтө берет иншалла. Эми бул жигиттин суроосу, тиштин жана брекетти жабыштырганда тишке нени коет? Клей коюп туруп жабыштырат. Тишти болду түздөлгөндөн кийин, аны алгандан кийин тиште клей калып кетти. Ал клей тишти жаап турат. Менин гусулум өтөбү дейт. Брекет алынгандан кийин тиште жабышып калган клей гусул өткөзбөйт. Брекет жабышып турса, алындыбы? Болду, эмне кыласыз, аны тазалатышыңыз керек. Атайын барсаңыз, зың деп соны тазалап берет. Барбы тиштин немелерин кетирет го, кариестерин кетирет го, таштарды чыгарат, катып калган.
ошондой кылып тазалатасыз. Болбосоңуз эмне гусул өтпөй калат. Дагы бир маселе ушуга кошумча. Ушул маселеге жакын маселелерди айтып кете беришибиз керек. Адамдар ошого жараша жоопту алып кете бериш керек да. Биздин максатыбыз сиздердин сурооңорго берилген сурооңорго жана ошого байланыштуу суроону да ошо жооп берип кетишибиз керек. Мүмкүн кийин бул суроо мага келбей калса, буга байланыштуу суроону айта албай калышым мүмкүн. Экинчиден, тишти оңдосо болобу болбойбу? Тиш кыйшыйып калган тишти оңдосок болобу болбойбу? Өзүнчө маселе. Кээ бирки адамдар айтат да, тагыйру халкилла. Аллах Тааланын жараткан махлукун сен өзгөртүп атасың. Дурус эмес. Аллах Таала сенин тишиңи мындай кылып жараттыбы? Ошойдон жүрө бер. Мурдуң мешик болду, ошойдон жүрө бер. Кулагың шалпык болуп калдыбы? Ошойдон жүрө бер. Себеби аны оңдотсоң сен тагыйру халкилла, Аллах Тааланын жараткан нерсени өзгөртүп атасың. Бул күнөө болот. Биздин Ханафи мазхабта тагыйру халкилла деген эреже жок. Бир гана маселе бар бизде. Тагыйру халкилла, Аллах Тааланын жараткан өзгөртүү, бул муслада гана айтылат. Мусла деген согушка барганда бирөөнүн кулак мурдуларын кесип салат го. Хамза радиаллаху анхунун кулак мурдун кескен, ошону мусла дейт араб тилинде. Ошондой кылып арам. Ушинтип кулак мурдун кесүү бул мусла болот, арам болот. Ушул тагыйру халкилла, Аллах Таала жараткан нерсени өзгөртөт, мурдуларын кесип, кулагын кесип. Ушул арам, бир гана ушул нерсе. Андан башка нерсеге эрежелер коюлган. Кандай эрежелер? Жалпы адамзатта тиш эми кандай? Тегиз да. Көпчүлүк 80% адамдардын тиши тегиз. Тегиз тишке буну асыл деп айтылат, негиз. Ошол негизге кайтарыш үчүн башка кыйшык тиштерди оңдосо болот. Жалпы адамдардын тиши тегиз, адамдар тиши тегиз болуусу менен бааланат. Эми сенин тишиң кыйшык болуп калса, мүмкүнчүлүк болсо ошону оңдотсоң, буга шарият уруксат берет. Ошондой эле сен мурдуңда кыйшыйып калды, улак чабып алып сындырып алдың. Анан кийин болду эми Кудай мени ушундай кылышты, жок, операция кылдырып, мурдуңду түзөтүп алсаң эчтеке болду. Бетиң күйүп кетти, Кудай сактасын, бир авария болду, бети күйүп кетти. Бетин операция кылса болобу? Болот. Бирөөнүн кулагы мындай экен. Көргөндөр шылыңдайт экен. Ошону операция кылып кулагын красавчик кылып койсо болобу болбойбу? Зыяны жок. Себеби жалпы адамдардан өзгөчөлөнбөстөн, жалпы адамдардын катарына кириш үчүн кылынган ушундай нерселер шарият уруксат берет. Брекет дагы ошол тишти оңдогон, кээ бар экен, фатва берип аткандар дагы бар экен. Ошентип тишин оңдотосуң, оңдотпо, Кудай сени ушуну жараттыбы? Болду, ошодон жүрүп. Андай эмес, оңдотсо, тишти түзөтсө, уруксат бар. Анан ол тишти Кудай Таала антип жараткан жок, билесиңерби? Сен конфет жегениңен ошондой болгон. Конфет жегенсиң дагы баягы молочный тиштерди түшпөй же түшүп неме болгон, анан анын ордуна тиш келбей бер жактан чыгып, тамыры калып кеткен, анан тиштер эмне болуп атат? Ошого өзүбүздүн да себепчибиз ошол нерсе. Бирок иншалла ошону эмне кылса болот? Оңдотсо эч кандай зыян жок. Тегиз десе зыяны жок. Эми бунун аркасында көп суроолор бар. Эми аларга эшик ачпай турайлы. Бирөө эгин оңдотот дейт экен, бирөө башка жагын оңдотом дейт, аларга биз таштап кое берели. Ошол суроо өзүнчө келгенде, жеке келгенде анан аны жооп берели биз. Wildberries деген онлайн соода кыла турчу платформа бар. Көпчүлүк кыргызстандык мусулман бир туугандар аялдардын көйнөгүн сатышат. Моделге кийгизип, акураты ачык. Ошол кылганы туурабы? Мен да ошол багытта иштейм дейт. Wildberries деген нерсе соодалык онлайн соода борбор. Ушундай нерсе предложение, ошол платформа ошол жерде иштейт. Эми ошол жерге товарды сатат экен. Товарды сатыш үчүн
аялдардын кийими бар да. Аялдардын кийими. Аялдардын кийимин дивандын үстүнө коюп сүрөттү тартса анча аны бир кызга кийдириш керек дагы, анан кыздын ары бези тартып же болсо да сүрөттү тартыш керек. Анан ал сүрөттү Вайльбергске киргизет. Анан аны Москвадагы адамдар көрөт дагы, же башка жакта адамдар көрөт дагы, анан аны сатып алат. Жанагы кыздарга жарашып атабы, жарашпай атабы, ошол негизги. Жанагы ич кийим, башка мини юбка, джинсалар жанагы аялга жарашып атабы, сүрөттөн көрөт, жараштыбы, жарашпады. Өзүнүн весиндегини карап чыгат. Мен кийсем мындай болот экен. Жанагы кыздардын аураты ачык. Ушинтип тартып интернетке кирсек болобу деген суроо. Туура эмес. Шариатта тыйылган нерсе. Бирөөнүн ауратын адамдарга ачыктоо бул арам нерсе. Туура сен соодаң менен неме болуп атасың? Ал орус кыздар экен, алар түшө берет экен. Орус кыз түшкөнүнө жооп берет. Сен чыгарганыңа жооп бересиң. Ошол дурус эмес. Анда эмне кылыш керек? Сөзсүз түрдө альтернативасы бар. Ол аяштарды чыгарып атабы, сен эмне кылып, жана манекен бар го, жана каучук кыздар. Ошол чыгарып кийип тартып. Болобу? Болот, ал аурат эмес да ол. Жөнөкөй эле сөлөкө да. Ушундай кылсаңыз жакшы болот. Мага мурда ушуга окшогон бир суроо келген. Мен ушул суроого жооп бергенимде же менин сөзүмдү туура эмес түшүнгөн, же мен алардын сөзүн туура эмес түшүнүп бир сөз айтканмын. Ошондон кийин бир жерлерде чыгыптыр. Ол жагы ушуга уруксат берген. Мен уруксат берген эмесмин буга. Же менин сөзүмдү туура эмес түшүнгөн, же болсо алар мага туура эмес айткан, мен жооп бергем. Анан ушундай бир нерсе болгон. Эгерде мен ката айтып алам, мойнума алайын, болуптур, кокустан ката айткан болсом азыр айттым. Болбойт. Дурус эмес. Мурда деле суроо мындай экен. Бир жигит, анын ата энеси мигрант болуп иштейт. Мигрант болуп иштегендигине байланыштуу бул өзүнүн атасынын агасынын үйүндө чоңойгон, агасынын ошондо атасынын инисинин кыздарын чоңойткон. 10-12 жаш кичинекей. Аларды жуутуруп чоңойткон, азыр эми балагатка жетип калды. Ошолор менин махрамым болобу, болбойбу деген маселе. Биринчиден ошо биздин көйгөйдүү маселелерден бир маселе балдарды акча табуу үчүн таштап кеткен дурус эмес. Бул кара курсак жаның чыккырып тоет кичине нерсеге. Бир самсага анан бир чайнек чайга тоет. Бирок балдардын тарбиясы, атага болгон кусалыгы, энеге болгон кусалыгын эч нерсе менен толтура албайсыз. Сиз кийин 2 этаж үй салып, заңгыраган машина алып, карыган мезгилиңизде ошол балдарыңыз сизди карабай калышы мүмкүн. Себеби сиздин тарбияңызды, сиздин мээримиңизди көргөн эмес алар. Ошон үчүн акча табамды балдарды таштабаш керек. Акча таштап алып кетиш ошол жака. Кээ биркилер аялдарын таштап атат бул жакачы, өзү эле иштегени кетет. Аялын кошо алып кетет. Себеби аялдар эркектен ажыраган сайын анын аркасынан сөз ээрчийт, анан ажырашуу болот. Балдар атанын тарбиясын көрбөйт. Эне тарбия кылган бала ата тарбия кылган баладай болбойт. Атанын тарбиясы башка, эненин тарбиясы башка. Кийин чоңойгондо көрөсүңөр, биздин көпчүлүк жаштарды энелер тарбия кылып атат да, эркектер жок. Ал ошо аял мүнөз болуп калат. Аялдар өзүлөрүнүн характери менен, өзүлөрүнүн кулк мүнөзү менен тарбиялайт. Алар эркек баягындай бекем, тоо жүрөк эркектер чыкпайт. Ошон үчүн суроонун башталышында ошол. Балдарды таштап мигрант болуп кетпеш керек. Мигрант болуп кетесиң, алып кет. Өзүң менен ошол жакта алып жүр. Болбосо кел бул жака. Же болбосо аз убакытта келип тур, 1 ай 2 айда келип тур. Балдардын атасын унутуп калбай турган даражада. Эми суроонун негизине келсек. Бул агасынын үйүндө. Ошол агасынын үйүндө ошол бала жыргап жүрөт дейсизби? Ал эч качан өзүнүн балалыгын нормально өткөрбөйдүр. Кысынат, жада калса дааратканага жакшы кире албайт. Эмне дейт экен тиги жеңем, агам эмне дейт экен,
Тамакты да курсак тоюп жебейт ошолор. Өзүңүн үйүңдө зорго балдарың анан башка үй бүлөдө чоңойгон балдар көп нерседен жана хулиган, жанагындай жүрөгү таш болгон, жана кулак мурдун кескен, аялын урган балдар каяктан чыгып атат ошондой тарбия көрбөгөн балдардан чыгат. Ал ата эненин мээрими менен өскөн эмес да, ошон үчүн аял урат. Эми ошондой өсүп калды. Агасынын, атасынын, инисинин, балдарын, кыздарын жуундур. Макул, балагатка жеткенге чейин бир аз 2-3 4 мүмкүн. Андан кийин жок. Ал сизге махрам болуп эсептелет. Бир туугандын балдары махрам эмес. Бир туугандын балдары махрам эмес. Нике жүрөт. Биздин Кыргызстанда, же болбосо Орто Азияда, кыргыз казактарда дейлик, бир туугандардын балдарын үйлөө жат көрүнүш. Өзбектерде, тажиктерде бул мындай көнүмүш эле адат экен. Бизде өтө уят эсептелинет. Бир туугандын балдары кандай? Шариаттын көз карашында эң төмөнү нике жүрөбү, жүрбөйбү? Жүрөт. Бирок жакшы эмес. Алыстан үйлөнгөн, баягы каада салтыбызды карап, алыстан үйлөнгөн жакшы. Ассаламу алейкум устаз, түштүк тарапта сел жүрүп, Аллахтын апааты болуп жатпайбы? Ушул нерсеге зинанын көбөйүшү себеп деп уктук эле. Ушуну канчалык туура дейт. Азыркы мезгилде Нукат жергесинде Кудай Таалам ал жакка бир өзүнүн мээримин, рахматын жаадырган болсун. Ушундай сел жүрүп, мына көлдүн жолунда дагы селдер жүрүп, 4-5 адам каза болду деди. Аллах Таалам өзү мээримин алган болсун. Ушундай апааттар болуп атат. Ушул апааттардын болуусу зинанын көбөйүүсүнөн улам деп айтылып атат. Ушул туура дейт. Ооба, азыркы кээ бир соцсеттерде көрүп атасыз. Чоак устаздын жана башкалардын видеолорун сүйлөгөндөрүн коюп, кайсыл жерде бир зина көбөйсө ошол жерге бале келет, тооба кылгыла деген сөздөрдү неме кылып атат. Ушуну бир адилеттүү көз менен карашыбыз керек. Аллах Таала бир жерде апаат берген болсо, күнөөнүн эле себебине эмес, сыноо иретинде дагы апаат бериши мүмкүн. Аны сиз Кудай эмессиз же Кудайдын элчиси эмессиз, муну келген апаат зина үчүн жиберди, мага Аллах айтты дегидей. Биз билбейбиз. Ошон үчүн Аллах Таала ооба Куранда, хадистерде силердин өзүңөрдүн колуңар менен кылган амалдарыңарга жараша апааттар келет деди. Бирок муну келген апаат ушулгабы, аны биз билбейбиз. Ошон үчүн өзүбүз так билбеген нерсеге Аллахтын жаман көргөзүп, же пайгамбарды жаман көргөзүп, ошол өкүмдү ошол жерге койболу. Билесиңерби, Аллах Таала Куранда эмне дейт? Бардык адам ката кетирүүчү дейт. Бирок алардын эң жакшы тооба кылгандар дейт. Демек, бардыгыбыз ката кетиребиз. Эгер ушу ката кетиргенибиз үчүн Аллах Таала азап кыла бере турган болсо, жер бетинде адамдын калбаш керек кандай? Аллах Таала өзү айтты да, ар бир адам ката кетирүүчү деди. Бирок аны ката кетиргенден жакшылары тооба кылгандар деди. Биз тооба кылабыз. Тооба кылгандардан болобуз. Демек, биз катадан, күнөөдөн алыстай албайбыз. Демек, бизге келип аткан апаатты Аллах Таала мүмкүн сыноо жөнүндө берип атат, мүмкүн бир арам нерсе жөнүндө болду. Кандай болгон абалда да ушул апаатты мына ушул нерсе үчүн келип атат деп так айтпастан Аллахка тооба кыла берели. Эгерде ушул сөздөрүбүз таркап кете турган болсо, Нукат эли болсун, көлдүн эли болсун, жакшы кабыл албайт. Силердин элиңердин арасында зина күчөп аткан экен, уурлук күчөп аткан экен, ошон үчүн Кудай силерди ушундай кылды десең, эч бир нукаттык же түштүктүк бир мусулман сени жакшы кабыл албайт. Сен Кудайдын элчисиңби, аны ошол келген апаатты зинага жибергендигин так билишим үчүн. Ошон үчүн биз эмне дейбиз? Аллах Тааладан ушундай сыноо келди, сабыр кылгыла. Кудайым силерди сабырдуулардан кылсын, биз дуа кылайлы дейбиз. Анан Нукат элин билесиңерби? Нукат эли диндар эл болот.
ноқат елінде қайсы бір алымды сұрасаң ноқаттан болады. Ана мен тамашалаушы айтамын, ноқаттықтың мышықтары деле фатиха оқиды депчи. Барлығы илимди. Эми ошондой жерге зина күчөп кетти, куш болуп кетти, ошон үчүн балия келип атат деген туура эмес. Кандай болсо да Аллах Тааланын бир сыноосу келди, биз ага эмне кылалы? Тооба кылайлы. Андан алыстагы адамдар эмне кылайлы ага? Дуа кылалы. Ошол бардыгына нерсе. Эгерде зинанын себебинен Аллах Таала ушундай сел каптата турган болсо, Европа, Америка сууну түгүнү жашаш керек болот болчу. Алардын үстүнө суу каптап калыш керек болчу. Зинанын, бузукулуктун чеги ошо Европада. Эгер ушул түшүнүк менен боло турган болсо, алар суунун түбүндө калыш керек 100%. Жагандай түшүнүк менен эмес, балки биз эскертүү иретинде, адамдарды жакшылыкка чакыруу иретинде биз эмне дейбиз? Күнөөдөн арылайлы, күнөө кылбайлы, Кудай Таала күнөө менен балекеттерди жиберет экен, тооба кылалы деп адамдарга даават кылабыз, бирок бир болгон окуяны муну ушул үчүн деп бекемдеп айтпайбыз. Мүмкүн сыноо иретинде ушундай диндар элсиңер, Кудай бардык ар бир үйрөдө илим алган балдар бар, кана сел алсынчы міне отур, мүмкүн сыноо үчүн берип атат. Анда биз билбейбиз, эмне дейбиз? Аллах Тааладан тооба кылып кечирим гана сурайбыз. Ассаламу алейкум устаз. Менин эжем бар, жашы 40 ашып калды. Төрөй албагандыктан ажырашып кеткен. Өзүм 23 жаштамын, бойдокмун. Кийин Кудай кааласа үйлөнгөндө улуу эжем мага бир бала төрөп бергиле деп ой сунуштап жатат. Кандай карайсыз? Туура чечим кандай болуп калат? Аллах Таала разы болсун. Суроо мындай. Бул бир жигиттин 40 жашка чыгып калган эжеси бар экен. 40 жаш деген нерсе анча деле карып калды деген эмес, 40 жаш жакшы эле жаш. Төрөй албаптыр дагы, анан төрөй албагандан ажырашып кетти. Караңыз, исламдагы адилеттүүлүктү. Европанын тарбиясы кандай, шариаттын тарбиясы кандай. Эгерде бир кыз оорукчан болуп калса, төрөбөй калса, же бир мунчу болуп калса, көзү көрбөй калса, биздин Европадан тарбия алгандар эмне кылат? Кетирет. Болду, төрөбөгөн аял мага керек эмес дейт. А шариаттын көз карашы менен болсо, жок, бул менин аялым, мен муну карашым керек. Бир ушунча жыл жашадык, мен бул менин аманатыма келген, кеңешип, дагы бирөөнү шерх кылып коет. Шариаттын адилеттүүлүгү. Көрдүңүзбү? Ал төрөбөгөндүгүн айып ошондобу? Ал пешене. Эми ал аял өмүр өткүчүн өзүн айыпкер сезет. Аллах Таалага да нааразычылыгын билдириши мүмкүн. Мен ушу бардыгынан берген баланы ушу Аллах мага бербеди депчи. Эгерде ошо бирөөсү менен жашай берген болсо, анчалык бир шариат каршы келе турганда сөз айтпашы мүмкүн эле. Ошого эми бул 23 жашта экен. Үйлөнүп бир баласын ошо эжеме берсек болобу деп. Туура түшүндүмбү мен? Ошо эжеме берсек, жанагы жалгыз калбастан баласы менен ошого бала төрөп берсек. Мен ушуну туура эмес деп билет элем. Себеби ар бир бала өзүнүн ата энеси менен бактылуу жашоого акысы бар. Сиздин акыңыз жок, аны төрөп туруп бирөөгө берип салганга. Мен канча деген ушундай үй бүлөлөрдү көрдүм. Өзүн өтө жаман сезем. Менин атам муну экөө, ошо экөөнү ата эне дей албайт. Тиге берип койгон. Же тиге баккан энесин таштап бул жака келе албайт. Бул жака келсе, бул экөөнүн мээримин көргөн эмес, чужай адам. Ошон үчүн ар бир бала өзүнүн ата энеси менен жашаганга акысы бар. Аны ата эне ал укуктан ажыратууга акысы жок. Анан баласы жок жашаса деле боло берет. Сөзсүз бала менен жашаш деле милдеттүү эмес. Мен кээ бир семьяларды билем, балалы болгон эмес, башка аялда калбады, ошо менен жашап өттү. Не, Кудай бербеди, экөөбүз бактылуу жашадык болду. Ал эжеге эмне дейбиз эми? Жанагы
детдом бар го, муну ошол жактан багып аласың, сооп болот. Ошол жерден балагатка жете элек жаш, 2 жашка, балагат эмес, 2 жашка жете элек баланы багып алса жакшы болот. Сооп дагы болот, анан өзү акылы да болот. Анын ата-энеси жок да. Өзү чоңойтконсун. А берки жанагы канча карышкынды баксаң да токойду карай берет дегенде, сен канча баксаң да өзүнүн ата-энесин карай берет болчу. Кийин чоңойгондо айтсаң, иши капа болот. Мен неге берип койсам. А тигини алып алса өтө жакшы болот. Анан ошону эмне себептен 2 жаштан деп атабыз? Себеби ал бала ал эне бакса деле анын махрамы болуп калбайт. Бирөөнүн баласы да. Чоңойгондон кийин жана баккан апасы менен экөө бирге жашай албайт. Ошон үчүн 2 жаштан төмөнүндө алса, өзүнүн туугандарынан бирөөнү эмизип коет, болду, тууганы болуп калат. Өзүнүн бир тууган агасын же болбосо бир тууган сиңдисинби эмиздирип коет, тигини баласы болуп калат. Тайэжеси болот, тайэжеси махрам болот. Не болот? Анан ошо менен чогуу жүрө баштайт. Ошого 2 жашка чейин Ханафи мазхабта жанагы сүт эмди боло турган бул 2 жашка чейин. Андан кийинки өтпөйт. Анан тиги азыр хадистерден илим алып, жана интернеттен фатва алгандар жанагы Зайдтин хадисин угуп алып, бизде хадис бар, чоңдор дагы ошол эмчек эмген болсо тууган болуп калат, пайгамбардын фатвасы бар. Не? Ушундай хадис келет, ошол биздин немеге киргенге болбой атат, не кылабыз десе, эмизип кой деген чоң, 18-17 чейин калат. Аны бүтүндөй ислам аалымдары ошо Зайдке гана хас дейт. Зайд белем? Ошого гана хас, ошого гана түшкөн бөлөкүн. Калгандардын бардыгы 2 жаштан ашпаш керек. 2 жаштан асса эмне болбойт? Жанагы эмчек туугандыгына өтпөй калат. Ошон үчүн менин кеңешим ушундай. Ассаламу алейкум устаз. Медицина тармагында аял киши иштей берсе болобу же болбой калабы дейт. Аял киши ошол медицина тармакта иштеген ошол аялга ылайыктуу. Аялдар ушундай гинеколог, анан акушер деген кесиптерди аялдар көбүрөөк окуш керек. Гинеколог деген аялдардын байланыштуу маселелерди карайт. Ал эми акушерлер төрөтөт, медиктер барбы? Аялдар төрөткөндө ошого дасыккан жакшы врачтар окуп чыкса, аялдар төрөтсө бир аз жеңилирээк болот. Өзү ауратты аялга ачса деле болот, бирок бир аз жеңилирээк болот эркек төрөткөнгө караганда. Анан бизде ушундай бир маселе башталып атат да, алхамдулилла, мен бу кыздарымды 2 класстан чыгарып алдым, мектепке окутпай деп сыймыктанган бир туугандарыбыз бар да. Ал 2 класстан мектептен чыгарып алсаң, окутпау. Неге десе, балдар менен аралашып атат. 2 класстан чыгарып алсаң, ал чоңойгондо кандай эне болот? 2 класстын билими менен. Ал кандай баланы тарбиялайт? Анан ошол эне тарбиялаган бала президент болобу болбойбу? Гарантия болбойт да. Кантип? Себеби эртең менен эркек эшикке чыгып кетет экен үй бүлөнү багыш үчүн. Үйдө бала менен эне калат. Бала мектептен келди, 3 класстын математикасын үй тапшырма берген, апасы экөө чыгарат. Анан 2 класстын билими менен ал баласын немелерин кантип кылып берет? Кыла албайт. Эмнеге буну айтып атам? Эгерде биз анан ушинтип дагы аял төрөп калганда эмнени сурайт? Мага аял врач керек, эркектерге аялым төрөтпөйт дейт. Сен кызыңды окутпай койсоң, мени окутпай койсоң, буну окутпасын, анан каяктан чыгат ал аял врачтар? Ошон үчүн аялдар ошол аялдарга байланыштуу медициналык илимдерди окуса, жакшы болот, жеңилирээк болот. Аялдар төрөтсүн, аялдар операция кылсын, сонунбу? Сонун. Ошон үчүн аялдарды медициналык жакка берсе болот, иншалла, ошол жактан илим алса болот. Өтө жакшы. Ассаламу алейкум. Менин суроом мындай: 1 жашымда ата-энем ажырашып кеткен. Кийин апам башка турмушка чыккан. Апам менин фамилиямды өгөй атамдын атына жаздырып койгон.
Азыр өгөй атамдын фамилиясын алып, аны кызы катары документтерде аталып жүрөм. Мен уктум эле фамилиясын өзгөрткөнгө болбойт, бул харам деп. Азыр 4 балам бар. Бардык документтер ушул фамилияда балдарымдын күбөлүктөрү, диплом жана башка нерселер ошол атта. Кандай кылыш керек? Эгер өз атамдын фамилиясын алам десем, өгөй атамды таарынтып албаймынбы? Жооп күтөм, Аллах Таала разы болсун. Бул аялдан келген суроо экен, өтө терең, өтө маанилүү суроо. Бул дагы ушу элдердин арасында айтылып жүргөн сөз. Бирөөнүн фамилиясын алганга болбойт. Биз СССРдин негизинде мезгилинде аялдар күйөөсүнүн фамилиясын өткөн. Эмнеге анда өткөн? Билбейбиз. Шундай болгон. Эмнеге өткөн? Шундай болгон. Ал өткөндөн кийин ал баласы төрөсө күбөлүк алганда ошонун фамилиясы менен жазылган. Университетте окуса, ошол университеттеги диплом ошол фамилия менен жазылган. Андан кийин дагы магистра, докторантурасы баары ошол менен жазылган. Эми аны кайра башка фамилияга өткөрүү чоң машакатты жаратат. Бизде ат-табанни деген маселе бар. Бирөөнүн баласын багып алып, ушул баланын атасы да менмин, апасы бул менин кемпирим, мунун башка атасы жок деп өзүнө бала кылып алган исламда мурда. Исламга чейин ат-табанни ушундай дурус болгон. Bir баланы багып аласың дагы, кимдин баласы десе, паланчанын баласы, өзүнүн атасын айтпайт. Шарият ушуну тыйып салган. Зайдти пайгамбарыбыз эмне бала кылып алып атканда эмне ар ким өзүнүн атасы менен аталышы керек. Бирөөгө бирөө ата деп айткан дурус эмес деп ушундай өкүм болгон дагы. Эми жанагы молдоке фамилиясын алмаштырган менен ушул экөөнү бир маселе да. Бул андай маселе эмес. Табанни бирөөнүн баласын багып алып, өзүмдүн балам деп ата тегинин мен ушунун менин балам, менден мурас алат деп коюу бул шариатта тыйып салынган. Себеби ар ким өзүнүн атасы менен кыяматта чакырылат деген. Ал эми эмне себептен ал дурус эмес? Себеби ал өлсө, тиги бала өлсө, атасы андан мурас ала турган болгон. Мурас качан алат? Баласы болгондо гана алат да. Эми атасы өлсө, бул мурас ала турган болот. Ата тек кимдики жазылат десе, бул адамдын санжырага бунун аты жазылат. Шарият ошону тыйып салган. Ал эми азыркы мезгилде аялдардын эркек күйөөсүнүн фамилиясын алып аткан буга тыркы окшошпойт. Бул жөн эле фамилиясы гана берилет. Улуу кайнатасынын кызы деп эч ким айтпайт, келини деп эле айтат. Санжыра жазып атканда деле бизде мундуздардын санжырасы жазылды. Мен санжырамды окуп чыктым, жеңемдер биздин атабыздын кызы деп жазылган эмес. Кимди? Жеңемдердин баардыгы менин атамдын фамилиясын алып атса деле, жеңемдер өзүнүн атасынын списогунда жүрөт. Азыр санжыра жазылып атканда эч кандай ата тең аралашып кеткен жок. Ошого фамилиянын коюлуп калгандыгы ушул бир мезгилде ушундай болду. Эми ага акча сарптап кайра алмаштыруу зарылчылык жок. Балки ал не харач, кыйынчылык болот. Элестетиңиз, ар бир документиңизге 10 миңден чуркап кыйын, Анын үчүн архивди өзгөртүшүңүз керек, пенсияңыздын маселесин өзгөртүшүңүз керек, кайсы колхозда иштегенсиз, ал колхозда иштеген жердеги жана трудовой книжка эми акыры жок. Биз эмне дейбиз азыр? Азыр аялдар ушу өзүнүн атасынын фамилиясынан болсун, эркектер. Мурдагылар өзгөртүшү милдеттүү эмес дейбиз. Арам дагы эмес. Себеби табанниге фамилия алмаштырган экөө окшош эмес. Табанниде ушунун баласы bundan бул мурас алат дейт. Азыр бизге келиндерге мурас берилип атат, берилбейт. Фамилиясы гана коюлуп калган, союздан калган бир калдык. Эми аны кыйынчылык кылып, анын документтерин бардыгын кайра өзгөртүү милдет эмес. Арам дагы эмес, макруh дагы эмес. Эми жакшы, эми мындан бияка өзүбүздүн динибизге кайттык, эч ким мажбурлап аткан жок.
Аялдар өзүнүн фамилиясына карап өзүбүздүн пайдасы да жок. Менин аялым менин фамилиямды алышы мага бир тиын пайдасы жок да. Мисалы үчүн менин келинчегим өзүнүн фамилиясында. Маселе ушундай. Ассаламу алейкум устаз. Карындашыбыздын суроосу дейт. Мен үйдө жоолуксуз жүргөнүмдө кошуна эжелер үйгө келип калышат. Ошондо жоолук жок жүрө берсем болобу? Намахрам эркек жок деп эле же чоочун аялдар бар болсо жоолук менен жүрүшүм керекпи? Эми кыздар эркектерден аврат жерин жабуусу милдет. Бул не Кудайдын буйругу. Ал эми аялдардын арасында өзү туугандары менен туугандардын арасында кандай жүрүүгө уруксат берилсе, башка намахрам аялдар дейлик, башка аялдардын арасында ошондой жүрүүгө уруксат. Туугандарыбыздын астында кандай жүрөт? Жылаң баш, көйнөк кийимдип жүрөт, колдору бир аз ачык болсо. Аялдардын арасында ошондой жүрсө боло берет. Болгону капыр, динсиз же башка диндин өкүлдөрүнүн арасында жүрбөгүлө дейт. Эмнеге десе, алар силердин дене мүчөңөрдү башка бирөөгө сыпаттабасын дейт. Ал эми аялдардын арасында жоолукчан отурса болот. Азыр мисалы үчүн кошуналар, ортактары келип деле жылаң баш отуруп атпайбы? Ошондой эле жылаң баш отура берет. Болгону эркектердин астында гана жол салыш керек. Аялдардын арасында өзүңдүн махрамыңдын астында кандай кийин алсаң, туугандарың астында махрам эмес, туугандардын астында кандай кийин алса ошого уруксат. Мисалы үчүн бир кыз агасынын жанында кандай кийин алат, күйөөсүнүн жанында кандай кийин алат. Күйөөсүнүн жанында кийингендей башка аялдарга чыкканга болбойт. Агасынын жанында кийингендей. Мисалы үчүн агасынын жанында күйөөсүнүн жанында кийингендей кийинбейт да, туурабы? Жабып жүрөт да, ошондой. Ал эми күйөөсүнүн астында кандай кийинсе болот? Ал эми күйөөсүнүн астында кийингендей кийим менен башка аялдардын жанында жүрүүсү арам болот, дурус эмес. Себеби сыпаттап коюшу мүмкүн башка бирөөлөргө. Ассаламу алейкум устаз, амансызбы? Кудайга шүгүр. Устаз, касыр намазы кандай окулат? Ош шаарынан Бишкекке 1 айга деп ниет кылып келгенбиз дейт. Машалла. Кош келдиңиз. Касыр намазы Аллах Таала бизге уруксат берген шариат. 4 рекеттик намаздарды 2 рекет кылып окуйсуз. Шамды толук бойдон окуйсуз, себеби 3 рекет да. Витир важипти толук бойдон окуйсуз. Сүннөттөрдү толук бойдон окуйсуз сапарда. Азыр ушундай сөздөр таркап атат. Сапарда сүннөттү окубаш сүннөт деп. Жок. Сүннөт калтырылбайт. Сүннөт калбайт. Биздин Ханафи мазхабында сүннөт сапарда да окулат. Болгон 4 рекеттик намаздар 2 рекетте окулат. Масафасы кандай? Аралыгы. Алымдар кеңешинде берилген фатва боюнча 120 километр. 120 километрге сапарга чыгып атсаңыз, өзүңүз жашаган айылдын чегинен чыккандан кийин мусафир болуп эсептелинесиз. Үйүңүздөн чыккандай эмес. Мисалы үчүн Бишкектен аэропортко кетип атасыз. Аэропортко жетейин деп Бишкек бүттү деп чыгабы? Ошол жерге барганда сиз Бишкектен чыктыңыз. Башкача айтканда мынтип кеттиңиз да, үйдөн эртең менен саат 9-да чыктыңыз, пешинде Гоголе Москвага келип калдыңыз. Сапарга кеттиңиз, сумкаларыңыз менен аэропортко кеттиңиз. Гоголе Москвадан түшүп туруп, намазды касыр окубайсыз, толук окуйсуз. Сиз сапарга чыкканыңыз менен өзүңүз жашаган чектен чыга элексиз. Бишкек бүттү деген чыккандан кийин болду, мына касыр окусаңыз болот. Жолдо Баюми, Саид Баюми салган мечит бар го, аэропорттун жолунда. Ошол жерге барып окусаңыз, мына касыр окуй бересиз. Эми алымдар кеңешинин чыгарган чечимине ылайык 120 километр. Бирок 90 километрден нар жагына касыр намаз окуса болот деп бүтүндөй Ханафи алымдар фатва берген. Кыргызстанда гана 120 километр деп берилип калды. Мүмкүн бул фатваны да бир сире карап чыгышы керек деп ойлойм иншалла. Анан бул киши Оштон Бишкекке келиппи, 1 ай тура турган болсо, демек
кайсыл жерге барып жашаганда 15 күн жана андан көбүрөөк турууну ниет кылган болсо, барган күндөн баштап намазын толук окуп баштайт. 15 күн жана андан көп. 14 күн болсо касыр окуйт. 15 күн туруш ниет кылын, болду, толук окуйсуң. 15 күндөн нар жагы чексиз, канча болсо дагы.